21 октябрга карата кыргызстандыктардын арасынан дагы 114 кишиден коронавирус аныкталды. Мурда ооруп жаткандардын экөө каза болду. Ооруга чалдыккандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталды. Акыркы 2 күндөн бери COVID-19 чалдыккандардын саны 100дөн ашып жатат. Сентябрдын этегинен бери инфекция жуктуруп алгандардын күнүмдүк көрсөткүчү негизинен 60-90дун тегерегинде болуп келген. Коронавируска каршы республикалык штабтын расмий эсебине ылайык бүгүнкү күндө оорукка чалдыккандар 2020-жылдын март айынан бери 180 миңден ашты. Алардын 2643 көз жумуп, 170 миңден ашык айыгып чыкты. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Мыйзамга ылайык райондун акимин, шаар мэрлерин президент дайындайт. Акимди дайындоодо жана бошотууда президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңеши менен министрлер кабинетинин төрагасынын сунушу негиз болот. Акимдерге мамлекеттик органдардын аймактык түзүмүнүн жетекчилерин кызматка дайындоо укугу берилди. Андан тышкары айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана райондук маанидеги шаарлардын жетекчилерин кызматка дайындайт жана бошотот. Аким анын ордун басарларын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчиси кызмат ордуна райондук жана муниципалдык резервте тургандардын ичинен гана дайындалат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын жетекчилеринин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 4 жылдан 5 жылга узартылды. 2021-жылдын 9 айында чет өлкөдөгү элчиликтердин көмөгү менен 332 кыргызстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев маалымат жыйында билдирди. Чет өлкөдө каза болгондордун көпчүлүгү Орусияда. Расмий маалыматтар боюнча дипломатиялык мекемелер аркылуу 2020-жылы Орусиядан Кыргызстанга 285 жүк 200 жөнөтүлгөн. Ал эми быйыл 5 айда мекенине түрдүү себептерден каза болгон 60 жарандын сөөгү алынып келинген. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугунун маалыматына караганда жыл сайын орто эсеп менен 15 жүк 200 мекенине жөнөтүлөт. Кыргызстандын 1 миллиондой жумушка жарамдуу жарандары чет өлкөдө убактылуу эмгек миграциясында жүрөт.